Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 17 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Кызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмокчумун. Сооронбай Жээнбеков коопсуздук жыйынын өткөрүүдө. Райымкул Аттокоров экс-элчи макамынан ажырайбы? Футболчу Гүлжигит Алыкуловдун трансфери 550 000 еврого бааланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк маалымат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 17 сентябрда мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп жатат. Жыйында эки маселе: укук коргоо органдарынын республикадагы коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүү боюнча иштеринин жыйынтыгы, ошондой эле 2021-2024 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоорлору каралат. Биринчи маселе боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Бакир Таиров баяндама жасашат. Ал эми коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегиянын долбоорун Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев алып чыгат. Укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аттокоровдун экс-элчи макамынан ажыратууну талап кылууда. Укук коргоочу экс-элчинин Кыргызстанда Орусияга кошулуу маселеси талкууланууда деген сөзү үчүн макамынан жана ага тиешелүү бардык жеңилдектеринен ажыратылышы керектигин айтып, аны персона нон грата деп жарыялоону талап кылууда. Ал мындай талабы менен бүгүн 17 сентябрь күнү Тышкы иштер министрлигинин алдына пикетке чыкмакчы. Укук коргоочунун билдиргенине караганда, Тышкы иштер министрлиги мурдагы элчинин мындай аракетине баа берүүгө тийиш. Ал эми Райымкул Аттокоров Орус басылмасы анын айткан сөздөрүн бурмалап койгондугун айтып, бул биздин эгемендигибизге, боштондугубузга шек келтирген маселе. Мен айткандардын көбү кошулбай калганына таң калып жатам. Мүмкүн алардын өз кызыкчылыгы, максаты бардыр деп билдирди. Эске салсак, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Райымкул Аттокоровдун Орус басылмаларынын биринде Кыргызстанда Орусиянын курамына кирүү маселеси талкууланып жатат деп айтканы жарыяланган. Коомчулукта экс-элчинин мындай сөзү өз өлкөсүнө жасаган чыккынчылык, чагымчылдык деген сынга кабылып, кызуу талкууланууда. Туркия Кыргызстандагы шайлоого жардам катары $100 000 берет. Бул акчалай жардам 4 октябрга дайындалган парламенттик шайлоонун ачык айкындалуулугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылууга максатында берилүүдө. Туркиянын Бишкектеги элчилиги маалымдагандай, $100 000 каражатка шайлоочуларды идентификациялоочу шайман, автоматтык урна жана монитордон турган жабдыктар сатылып алынат. Ошондой эле Түрк кызматташтык жана координация агенттиги тарабынан Кыргызстандын 21 милиция кызматкери шайлоо коопсуздугу тууралуу тренингден өтүштү. Маалыматка ылайык, Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого байкоочулар миссиясынын курамында жана Түрк кеңешинин эл аралык байкоочу миссиясында туркиялык жарандар катышмакчы. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, 17 сентябрга карата COVID-19 илдетин жуктургандардын жалпы саны 45 153-кө жетти. Ал эми бир сутка ичинде катталган жаңы учурлардын саны 81 киши болду. Жуктургандардын аймактарга боюнча бөлүнүшү: Бишкекте 7, Ош шаарында 4, Ош облусунда 22, Баткенде 15, Жалал-Абад жергесинде 13, Нарын аймагында 1, Талас облусунда 3, Чүй өрөөнүндө 8, ал эми Ысык Көл облусунда 8 учур катталды. Өткөн суткада өпкөнү сезгенткен оорудан каза болгондор катталган жок. Азыркы тапта ооруканаларда коронавируска кабылган 527 бейтап жатат. Ал эми 1788 кыргызстандык үй шартында дарыланууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Майкл Райан Европа лидерлерине алдыдагы кыш мезгилине карата калктын аярылуу социалдык катмарын коргой турган катаал чечимдерди кабыл алчу мезгил келгендигин айткан белгилүү болду.
Себеби дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын саны жалпысынан 29.763.811 жетти. Алардын ичинен дээрлик 1 миллионго чукулуу каза болду. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутеррештин билдиргени боюнча коронавирустун жайылышы көзөмөлдөн чыгып бара жатат. Башкы катчынын айтымында учурда дүйнө жүзү вируска каршы вакцинага үмүт артып турат. Бирок ал вирустан сактаганы менен пандемия учураткан кризисти жоюп сала албайт. Адам баласын сактап калуу үчүн учурда бизге вируска каршы жетиштүү жана арзан вакцина керек. Андан тышкары коронавируска каршы күрөшүү боюнча жаңы ыкмалар зарыл. Өзгөчө акыркы 12 айдын ичинде алар өтө керек болот, деди башкы катчы. Кыргыз эл артисти, обончу жана аткаруучу Калыбек Тагаев 80 жаш курагында көз жумду. Жакындарынын айтымында ал көптөн бери ооруп жүргөн. Обончу жана аткаруучу 1940-жылы 14 апрелде Нарын облусуна караштуу Ат башы районунун Бирлик айылында жарык дүйнөгө келген. 1961-жылы Каракол педагогикалык институтунун музыка бөлүмүн аяктап, Нарын музыкалык драма театрында артист, бөлүм башчы болуп иштеп, 1974-жылдан тарта Республикалык эл чыгармачылык борборунда жетектөөчү адис болуп эмгектенген. 120дан ашык обондордун автору, обончулардын республикалык кароо сынагынын 7 жолку жеңүүчүсү болгон. Анын 60ка жакын обондору Кыргыз радиосунун алтын казынасына жазылып алынган. 1992-жылы Кыргыз эл артисти, ал эми 1997-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамдары берилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, түндө Бишкектин Жалгичи районундагы көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт түнкү саат 1 чамасында толугу менен өчүрүлдү. Өрт тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигине саат 22:20 чакыруу түшкөн. Анын натыйжасында түнкү саат 12 жалын чектөөгө алынган. Тез жардам кызматынан бир бригада келип күзөтүп турганы айтылды. Бактыга жараша жабыркагандар болгон жок. Ошондой эле 25 милиция кызматкери келип коопсуздукту камсыздаган. Жалын 400 чарчы метр аянтты жалмап, курулуш буюмдары күйгөн. Учурда келтирилген материалдык чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Дүйнөлүк футболчулардын трансфердик баасын аныктаган Трансфермаркт уюму кыргызстандык футболчу Гүлжигит Алыкуловду 550 000 еврого баалады. Бул маалымат аталган уюмдун Инстаграмдагы баракчасына жарыяланды. Гүлжигит Алыкулов Кыргызстандын улуттук курамасынын жарым коргоочусу. Ал 2019-жылы мыкты футболчу наамын алган. Учурда Казакстандын Кайрат клубунда ойнойт. Ал Европа лигасында гол киргизген алгачкы кыргызстандык футболчу. Ага чейин Белоруссиянын Неман клубунда да ойногон. 2020-жылдын март айында Азия футбол конференциясы Борбор Азиядагы келечектен көптү үмүттөндүргөн мыкты жаш футболчулардын тизмесин жарыялаган. Ага Гүлжигит Алыкулов дагы кирген болчу. Кыргызстандын мурунку премьер-министри Темир Сариев ысык көлдү айланып өткөн вело жүрүшкө катышууну чечти. Велотурдун 6 катышуучусунан турган команда бүгүн Балыкчы шаарынан баштап жолду басып өтүшөт. Темир Сариев билдиргендей, демилгечилер тарабынан которулган велотурдун максаты кыргызстандыктарды сергек жашоо образына үндөө жана айлана чөйрөнү сактоо менен туристтердин санын арттыруу. 440 чакырым аралыкка созулган турдун катышуучуларын күн сайын болжол менен 120 чакырымды басып өтүүгө ниеттенишкен. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.